15-июль 2025 жыл Ош областы Тойчу айылы 2021 жылы жазында отургузулган полукарлик көчөттөр, дарактар 5 жалбырак жылы 4,5 жыл болду отургузулганына. Аралыктары 4 метрге 2 метр, 1,5 метр. Анан опылитель катары универсальный чаңдаштыруучулардан профессор Спринджер сорту менен Эверест сорту бар бул жакта. Бардыгы суперчиф сорту, суперчиф, гретчифтен кийинки муун, кийинки поколение. Могул ошол опылитель катары отурулган алма кичинекей райчикке окшош болот. Алма быйыл жакшы экен. Былтыр баасы арзаныраак болуп калды эле. Быйыл буюрса салыштырмалуу жакшыраак болот деген үмүттөбүз. Бирок түшүмдүүлүктөрү жакшы. Мөмөсү бир аз көбүрөөк болуп калган. Мөмө суюлтулбагандыгы үчүн калибровкасы бир аз кичинекейирээк. Анан арасында анча-мынча голден бар, голден delicious. Мисалы өтө эле көп мөмө. Ну, где-то ар бир даракта 5-10 килограммдан мөмө бар. Аларда слишком көп. Мөмө көп дегени бул өтө жакшы нерсе эмес. Кээде калибровка мөмөнүн чоңдугу кичинекей болуп калат. Ийилип атат эми эле, дагы 1 ай бар мунун бышышына. То есть бүгүн июлдун 15-и, августтун 15-и, сентябрдын 2 ай бар экен. 2 айда дагы да көлөмү чоңоет. Кээ бир бутактар сынып кетиши мүмкүн да. Көрүнүш ушундай. Бул которулду быйыл, ошол үчүн жалбырактары бүрүшүп турат. Ортосунда чөптөр орулуп атат. Тоют катары. Бул жерде сынгандары да бар экен. Бул бак мен бир тоон агама өттү, чогуу баштаганбыз. Мен Бишкекке которулгандан кийин бул бакка жардам бере албай калдым. Бак бир тоон агама өттү, бардыгын өзү карап атат. Ошол туугандар берекесин берсин. Мына 4 жылдан кийин ушундай бир көрүнүш жаман эмес жалпысынан. Мөмө бир аз майда болуп турат. Ал дагы ошол суюлтулбагандан, азык менен суунун бир аз жетишсиздигинен болот. Сидия помила, то есть алманын ич курту, мына чаңдашуу начарлыгынан болот. Бул да курт бар экен. Мөмө да кыйшык. Буларды оңдоп түздөсө болот. Алар оңдоло турган каталар. Жалпысынан жакшы эле, жалбырактар таза. Мөмө бир аз суюлтуш керек болчу. Спор түйүндө сорт болгон үчүн ушундай жыш мөмө байлайт булар. Мына көрүп атканыңыздардай бүт эле дене, негизги мына негизги денеде бүт мөмө да. Спор деп ошончун спор түйүндөгү сорттор ушулар: Редчиф, Суперчиф, Скарлет спор, Орегон спор сорттору мисалы бере алабыз. Караңыздарчы мына даракт. Бутактарын кенен градуста кылып чыгарганбыз. Өзүм бутагамын 3 жыл бою. Мына ушундай көрүнүш. 1 гектар жалпы аянты 1700дөй дарак отургузганбыз. Көчөт Туркияныкы эмес, Сербиянын көчөт болчу. Албетте бир канча бөлүгү курады, жанагындай башка сорт чыгып калып. Ал акчасына жараша нормалдуу эле нерсе экен. Ошо 150 сомдон алганбыз көчөтүн. Ошол учурда Туркиянын көчөтү $4 болуп, 350 сомдой болуп турган да. Жаман эмес, жалпысынан жыйынтык барбы бар. Бир аз дагы жакшыраак каралса, дагы жакшы болот. Ушундай көрүнүш. Бак. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.